Эл өкүлү Тынчтык Шайназаров жаңы эреже тартиптерди ишке киргизүүдө айрым тобокелчиликтер бар экенин белгиледи. Маселен, техника иштен чыгып калган жагдайда кандай иш-аракеттер көрүлөрүнө кызыкты. Ал кандай гана тоскоолдук болбосун, башталган иш аягына чыгышы керек деп эсептейт. Кудай сактасын, эгерде бул система бузулуп калса эмне болот? Кандай бизде мындай иш-аракеттер бар, аны бузулгандыгына байланыштуу. Мен аны айтканым, Орто Азияда Кыргызстан биринчи ушундай чоң реформага барып атат. Буну биз бардыгыбыз колдош керекпиз. Бул жерде мына 1 январдан Кыргызстандагы жашоо турмуш өзгөрөт. Аны көрө албагандар бар. Ушул реформанын артынан уят болсун, ушул кеңештин мүчөлөрү деген болушу да мүмкүн. Мен анда жок, мындай четке кагылбайм да. Ошондуктан мына биринчиден укук коргоо органдарынын жетекчилери, урматтуу сот, сиздерге азыр чоң мындай ишеним пайда болуп турат. Сиздерде чоң жоопкерчилик турат да.